Каякта болдум? Былтыркы жылы Турцияда болдум да. Турцияда болдум. Быйыл пока пландаштырып элекмин, эми көрөбүз. Бала чака менен. Эми албетте биз жаңы жылда негизинен айыл жеринде чоңойгонбуз да. Айыл жеринде ата-эне менен, бир туугандар менен, классташтар менен, айылдагы жердештер менен тосчубуз. 31 күнү кечинде үй бүлө менен, ата-эне менен чогуу тосуп келгенбиз. Жаңы жылды адатыбызча үй бүлөбүздүн тегерегинде үй менен, өзүбүздүн өргөбүздө ата-эне бир туугандар менен чогуу тособуз, Кудайым буйрса. Ар бир жаңы жыл өзгөчө. Ар бир жаңы жыл жакшы жыл. Ар бир жаңы жыл өзүнүн мааниси бар. Жакшы ниет кылып, жакшы каалоо тилектерибизди айтып, ар бир жылды жакшы тосконго аракет кылабыз. Жаңы жылды былтыр үйүмдө тосконмун, быйыл дагы үйүмдө тосом. Мага ар бир жыл өзгөчөлөнгөн, себептегенде жылдын жаманы болбойт. Жыл бардыгы жакшы, пенде жаман болушу мүмкүн. Же болсо бир аз топ жаман болушу мүмкүн. Мен дайым эле жаңы жылды Кыргызстандан тосом, чет жактан тоскон эмесмин. Үй бүлөм дагы, мен дагы чет жактан тоскон эмесмин. Эмнеге дегенде мен 27 жылга жакын улуттук коопсуздук кызматында иштедим, мамлекеттик кызматта. Эмне үчүн дегенде по форме допускум бар эле секретке. Ошон үчүн мен жака сыртка чыкканга болбойт эле. Былтыр деле депутаттык мандатты алгандан кийин деле мен Кыргызстанда эле тостум. Өзүмдүн шайлоочулар менен барып жолугушуп келдим. Ошол. Үйдө тоском. Семья менен. Энди бул салтка айланып калган. Үйдө тособуз, Кудай буйрса. Бул жылы дагы үйдө тособуз. Биринчи ата менен куттуктайбыз, анан өзүнчө үй бүлө менен турабыз. Мен жаңы жыл тоспойм. Үйдө эле кадимкидей күн бана. Бала кезде тостуңуз беле? Илгери сайыз болду. Былтыр үйдө эле тоском. Үйүм ол филармониянын жанында эле, жакын. Ошол жерде эле тоском. Быйыл деле ушу бишкекте эле жаңы жыл кадимкидей эле. Бирок жанагындай белгилейбиз эми өзүбүзчө эле, жанагы торт, үй бүлөдү күлгөн эме. Жаңы жылга чет өлкөдө тосуп көргөн эмесмин. Быйыл ушул ысык көлгө барсам деген ой бар эле, бирок ага деле мындай жаңы жыл өтө маанайы жок. Жаңы жылды белгилебеш керек дегендерге кошулбайм. Бул ар кимдин өзүнүн иши да. Белгилебесеңиз үйүндө отурса деле болот. Белгилегендер белгилейт дегендей, ар кимдин өзүнүн иши. Жакшылык болсун, майрамыңар менен силердин дагы жакшы жыл болсун 2024-жылы. Ар бир үй бүлөгө ушул алдабаны көрүп аткан биздин бардык чет өлкөдөгү, Кыргызстандагы мекендештерге бардыгына ишине ийгилик.